Оштогу номер 50 Пайыз Нышанов мектебинде окуган окуучулар мектеп ремонту үчүн 150 сомдон жыйнай башташты. Анткени шаардык казына менен мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн акча оңдоп түзөөгө толук жетпейт. Ошол себептүү быйыл мектеп муктаждыктары ата-энелерден чогулган каржы менен оңдолот. Бул нерсе өткөн жылдары да болуп келген. Ош шаардык билим берүү башкармалыгы тарабынан бөлүнгөн акча бүгүнкү күндө ошол краска, ошол щеткасы менен ушундай багытта бөлүнүп берилет. Бүгүнкү күндө бирок ошол жасалган ар бир каанага жетпейт. Быйылкы жылы бир окуучудан ошол 100 сом, 150 сомдун тегерегинде эле. Анчалык көп сумма да жок. Эгерде баягы толук жетим, жарым жетим, көп үй бүлөлүү балдар болгон болсо, алардан толук алынбайт. Мамлекет берген акча жетишпегендиктен ата-энелердин камкордугуна, акчасына муктажбыз да. Муктаждыктан ушул ата-энелерден акча топтогонго мажбур болобуз. Бүгүнкү күндө ошол мына ата-энелердин жардамы менен акылдуу доскалар коюлду, кааналарга компьютерлер алынды. Ошо ата-энелердин жардамы менен мектеп кааналар жабдылып атат да. Ремонт үчүн мектеп окуучуларынан акча жыйналганын айрым ата-энелер туура кабыл алса, кээ бирлери каршы болуп жатышат. Анткени бир үйдөн 4-5тен балдары мектепке баргандар да бар. Мындан улам көп балалуу үй бүлөлөргө бул нерсе оор абалга салып коет дешет Ош шаарынын тургундары. Менин оюм, балдарга ремонтко чогулткан акча туура эле көз караштамын. Эмне дегенде ар бир ата-эне бала үчүн бардыгына даяр болуш керек. Бирок мен негизи каршымын. Бир үйдө 4төн балдары барлар бар, 5тен балдары барлар бар. Мен эле тааныгандардан 6-7 балалуулар ошентип кыйналып чогулта албайт да, бир баласын эле канча кетип калат. Анан эми байларга, чөнтөгүндө капчыгы толоолорго ал эчтеке эмес да. Анан мындай жалпылап айтканда мен каршымын да ошогачы. Ош шаардык билим берүү башкармалыгы ата-энелердин мектептердин ремонтуна көмөктөшүүсүнө каршы эмес. Анткени мамлекеттен ремонт иштерине каражат аз бөлүнгөн. Быйыл шаардык бюджеттен 6 миллион сом, ал эми республикалык бюджеттен 5,5 миллион сом бөлүнгөн. Бул каражат 56 мектепке жетпейт. Ата-эне ремонтка деп бөлүнгөн 6 миллион бул бардык мектептерге жетпейт, бир 55 мектепке жетпейт. Бул быйылкы жылы бир 10дан ашык мектепке гана кайсы бир маанилүү иштерин, эң зарыл маанилүү иштерин оңдоогона бөлүп берилет. Камкорчулар кеңеши, ата-энелердин комитети өздөрү чечип туруп, ата-энелер өз ара сүйлөшүп туруп, анан мектепке жардам берели деп өздөрү жыйнап аткан болсо, мен буга ыраазычылык билдирем, жакшы. Эске сала кетсек, Ош шаарында жалпы 56 мектеп бар. Аларда 54 000 окуучу билим алат. Айрым маалыматтарга караганда, шаар мектептеринде ремонт үчүн деп ата-энелерден 300 сомдон 600 сомго чейин акча топтоло баштаптыр. Гүлзада Турсунбаева, Бактияр Асылбек уулу, Ынтымак.